Кыска жол. Мен мындай суроом бар деп коелу да. Мен туулган күнүм, айым, жылым. Ушул жөнүндө бир аз билгим келип атат. Анткени мен жашоомдогу өзүмдү салыштырайын деп жатам да. Туулган күнү, туулган жылы, Айы, аты, ошолор бар аты, тең эле ушу менен адам жөнүндө айтып берсе болот, азыркы учурдагы абалы. Учурдагы абалы. Же болбосо ал адам өзүн таппай суроо бар. Же болбосо келишпестик бар. Өзүнүн оюнда келишпестик бар, сөзүндө келишпестик бар, жашоосунда келишпестик бар да. Ошондо менин туулган күн ай жылым менен эле билсем болот экен да деп кыска жол бар да. Бул мини разбор аябай жакшы да. Ошонун негизинде андан ары кетебиз. Ал кандай болот? Андан ары анан кийин суроого жараша чечимдер кабыл алынат да. Турган турпатың ким, сенин касиетиң кандай, сенин кудуретиң кандай, ошону билип алганга мини разбор абдан жардам берет да. Анан аты анын ойлогон оюна себепкер. Аты Жанарбек, Нуркыз, ар бир адам мини разборго келгенде өзүнүн жеке жылын билет. Жеке жылда кандай максат коюп, кандай ишти иш аракет кылсам болот, эмнени кылам, эмнени кылбайм. Билип билбей жасап алабыз да, анан күнөөлүүлөрдү издей баштайбыз. Бирок сенин жылың баштоочу жыл эмес болчу, наоборот, жыйынтыктап бүтүрө турган жыл болчу. Сенин жылың духовность, рухка келүүчү, өзүңдү таанычу, өзөгүңдү түздөй турган жылың болчу. Сен алдыңдагы үйүңдү саттың, же болбосо жер котордуң, болбой калды. Ким күнөөлүү? Ал күнөөлүү, бул күнөөлүү. Ушундай болуп калат. Бирок сенин жылың андай эмес болчу. Сен жылыңа карап иш кылсаң, бул абдан жеңилдик болмок да.